кагаз жүзүндө мэрияда жапжакшынаак иштеп атат, а бирок көпчүлүк карапайым эл ал приложение бойынча эч кандай кабар жок. Азыр акыркы 35 миллионду 15-майда төлөйбүз, ошону менен бүтөт. Ошто коомдук транспортты санариптештирүү аракети акыркы 10 жылдан бери уланып келет. Бирок бул багытта миллиондогон каражат сарпталганына карабай, туруктуу иштеген система түзүлгөн жок. Буга чейин ишке ашпай калган 2 долбоордон кийин мэрия 3-чү жолу жаңы дебирге көтөрүп жатат. Алгачкы долбоордо жол кирени электрондук төлөмгө өткөрүү максатында Европа өнүктүрүү банкынан алынган каражаттын эсебинен автобустарга валидаторлор орнотулган. Бул жабдууларга 684 000 евро, башкача айтканда болжол менен 65 миллион сом сарпталган. Бул 684 100 евро порядке 65 миллион сомдун тегерегинде болгон болсо, 70% бул кредиттик суммалар, а 30% бул грантовый средства болгон. Азыр акыркы 35 миллионду 15-майда төлөйбүз, ошону менен бүтөт. Бирок бир нече жылдан кийин бул система иштен чыгып, валидаторлор колдонулбай калган. Ошого карабастан алынган насыяны шаар бюджети дээрлик 10 жыл бою төлөп келди. Мэриянын экинчи демилгеси бас сервис тиркемеси болду. Долбоорго дээрлик 3 миллион 800 000 сом сарпталып, транспорт системасын жакшыртат деп сунушталган. Ошол баягы приложениени ишке ашырып, ошону жанагы контроль кылгандарга жалпы мэриянын казынасынан 3 миллион 800 000 акча каражат коротулган дейт. Бул дагы жакшы жыйынтык бербей калды да. Булардын сөзү менен кагаз жүзүндө мэрияда жапжакшынаак иштеп атат, а бирок көпчүлүк карапайым эл ал приложение бойынча эч кандай кабар жок. Мындай айтканда акча каражатты максатсыз пайдаланып жатат. Жана жеке менчик маршрутка. Ошол маршруткаларда да биз көзөмөл кылабыз деп 4 миллион сомго GPS коюшкан. Бирок ошол GPS дагы ошол водительдер, баягы айдоочулар өчүрүп коет экен да, өздөрүн контроль кылдырбайт, качан чыкканын, качан кеткенин мындай айтканда көрсөтүшпөйт. Ошол сыяктуу ошол 4 миллион деле жанагы максатсыз пайдаланган. Азыр ошол сыяктуу эле азыр Ош басы дагы 3 миллион 800 акча каражаты королуптур, бирок жакшы эффект бербей атат. Ошентип, акыркы жылдары коомдук транспортты санариптештирүүгө ири каражаттар жумшалганы менен иш жүзүндө натыйжалуу система түзүлгөн жок. Эми мэрия бул тармакты 3-чү жолу өзгөртүүгө аракет кылууда. Бул жолу долбоор инвестор аркылуу ишке ашар айтылууда. Демир банк менен келишим түзүлүп, жана андан менен меморандумга кол коюлган. Коомдук транспорттарды без контакт деп коет. Акчасы жок тек QR код, анан банковский карточкалар менен төлөмдөр. Анан биз дагы өзүбүздүн сунуштарды бергенбиз. Ошол датчик пассажирлерди коюп бергиле депчи. Бул себеби коррупцияга жол жок. Мисалы бир күндө канча адам чыкты, канча адам түштү, бизде через диспетчерский пунктка маалымат берип турат. 2 жолу ишке ашпай калган долбоордон кийин 3-чү аракет чындап эле натыйжа береби? Мисалы, Ош шаарында бир бала бакчанын курулушу орточо 50-60 миллион сомду түзөт. Жана ал 100-150 балага ылайыкталат. Бул деген иштебей калган валидаторлорго сарпталган 65 миллион сомго кеминде бир бала бакча куруп, 100дөн ашуун балага шарт түзүп берүүгө мүмкүн болмок дегенди билдирет. Ал эми бул тармакка кеткен башка миллиондорду кошкондо дагы бир нече социалдык объект курууга жетмек. Бул жолу каражат чындап эле жыйынтык береби же дагы бир иштебей калган долбоор болуп калабы? Аны убакыт көрсөтөт.